Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, Даамдуу Тайм каналга кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө аз убакытта даяр боло турган бирок даамдуу тамак жасайбыз. Керектелүүчү азыктардын баарын жазып көрсөттүм. Биринчи болуп казанга 60 мл өсүмдүк майын куюп, кызытып алабыз. Май жакшылап кызыганда бир пиязды салып, алтын сары өңгө келгенче жакшылап кууруйбуз. Эми пияз жакшы куурулган соң этти салып, кызарганча кууруп алабыз. Эт жакшылап кызарганда ирети менен сабизди, картошканы салып, сабиз бир аз жумшарганча кууруп алабыз. Ошол арада томат, өзүңүздүн табитиңизге жараша татымалдарды жана татымына жараша туз салып аралаштырабыз. Сабиз бир аз жумшарып калган соң макарондорду салабыз да макарондорду 5 мүнөтчө кууруп алабыз. Ушинтип бир аз кууруп алган соң туз салып, үстүн көмгүдөй кылып суу куябыз. Мынакей сууну ушул даражада макарондорду көмгөндөй кылып куюшуңуздар керек. Эмки капкакты жаап 5 мүнөт улуу отто бир аз кайнатып, андан кийин отту өтө азайтып, дагы 20-30 мүнөттө коюп турабыз. Ошол арада тамагыбыз дамдуу болуп бышып чыгат. Мынакей 30 мүнөттөн соң тамак бышып чыкты. Бул тамакты өтө шашылыш учурда жасай койсоңуз сизге жагат. Эгер каналда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, жазылууну унутпаңыз.